Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздарга. Ассаламу алейкум, Бактыгүл, машаллах. Кириңиздер, кош келиңиздер, кире бериңиздер. Анан үнүм жакшы эле угулуп атат, Связь, байланыш жакшы, плюс деп белги берип койсоңуздар. Кире бериңиздер. Байланыш машаллах, ооба дедиңиз, машаллах. Анда мен баштай берейин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштаймын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кадыр сүрөсүнүн фазилети, Кадыр сүрөсүнүн артыкчылыгы. Кадыр сүрөсү деп баарыбыз билсек керек, атын билебиз, арабызда жаттагандар да бар болсо керек, иншаллах. Анткени бул сүрө ошо аты башы белгилүү сүрөлөрдүн катарын толуктайт. Куранда 114 сүрө болсо, анын баарын биле бербейбиз да. Ошонун арасында ошо күнүмдүк жашообузда колдонгон сүрөлөр бар, ошолордун катарында Кадыр сүрөсү бар. Кадыр сүрөсү, алейкум ассалам, кире бериңиздер, мен темамды улантып берейин. Кадыр сүрөсү Куранда 97 сүрө, 5 аяттан турат. 5 аяттан турган кыска сүрө, бирок көлөмү ушундай кыска болгону менен мааниси терең, мааниси кеңири. Мааниси ошол Кадыр түндүн улуулугун баяндагыдайча терең да. Ошол түндө, улуу түндө периштелердин түшүшү, тагдырдын жазылышын баяндагыдайча терең да мааниси. Ошол сүрөнүн фазилетин, артыкчылыгын билиш үчүн, жакшы билиш үчүн ар бир сүрөнүн кыргызча маанисин чечмеленишине токтосок, ар бир аяттын дейм да, сүрөдүн деп адашып алдым, астагфирулла. 5 аяттан турат дедик, ошол 5 аяттын кыргызча маанисин кыскача чечмелеп түшүнгөнгө аракет кылабыз ушул жерде. Анда биринчи аятка кеттик. Биринчи аяттын кыргызча мааниси. Акыйкатта биз аны Куранды түшүрдүк, Кадыр түнү түшүрдүк дейт. Бул жерде Куран деп келбейт, арабча Куранда. Акыйкатта биз аны дейт, аны дегенде биз Куранды түшүнөбүз. Арабчасын айтсак, бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Инна акыйкатта анзалнаху дегенде ошол Куран дегенди түшүнөбүз биз бул жерденчи. Демек, бул биринчи аяттан, сүрөнүн биринчи аятынан биз Курандын Кадыр түнү түшүрүлгөнүн түшүндүк. Куран бул Алла Тааланын ыйык сөзү. Эми ушул Куран Алла Тааладан жерге кантип түшүп калды? Куран кандай болуп түшүрүлгөн? Ошо жерге жазып кетсеңиздер кыска, мисалы. Бул суроону бергенден максат, бул суроону мен сиздерге бергенден максат ошол сиз менен менин арабыздагы мамилени куруу, ушундай бир интерактивный формат болуусун кааладым да. Ошол сиздерди, ошо менин темама, ушул бүгүнкү темага сиздерди чакыруу, киргизүү болуп атат да. Мисалы, Куран сүрө болуп, аят болуп түшүрүлгөн же Куран китеп болуп түшүрүлгөн депчи. Бул биринчи максатын айтып атам. Экинчи максаты айтайын дегеним, анткени азыр интернетте маалымат көп эмеспи? Ошол маалыматты мындай иргелеп, контролдоп алалык деген максатта да айтып атам да. Анткени бир жыл мурун как раз Рамазанда болчубуз, Кадыр түнү алдында болчубуз да. Ошондо интернеттен бир маалымат окуп калдым да. Кадыр түнү ыйык Куран пайгамбарыбыздын колуна китеп болуп түшүрүлгөн депчи. Аны элестетсеңиздер, бул эми азыр мен ал жерде вибрацияны алып салайын да, мешайт этип атат окшойт. Эми мешайт этпейт, иншаллах. Эми элестетсеңиздер, ошол ыйык Куран китеп болуп келаткан, Жебраил алейхиссалам алып келген да, ошол нурдан жаралган зат
материалдан жаралган китепти алып келаткан. Албетте бул жаңылыш, албетте бул адашуу. Ушундан кийин мен мындай терең ишенип калдым да, ошол илим алгандагы маалыматты иргелеш керек экен. Адал арамын, тамак жегенде биз адал арамын иликтейбиз го, ошондой эле илим алганда дагы ошондой эле иликтешибиз керек экен. Себеби тамак жегенде этибиз, денебиз кандай куралгандай болсо, илим алганда дагы, маалымат, ошо дин тууралуу маалымат алганда дагы биздин ишеничибиз куралып атат да, ошондончу ошол маалыматтан. Эми бул жерден мен бир аз темадан алыстап кеттим. Темабызга кайрылсак, ошо Курандын түшүрүлгөнү, биринчи аятта Куран түштү. Качан түштү? Кадыр түнү түштү. Куран алгач, Куран жерге сразу эле жерге түшкөн эмес. Куран биринчи жердин асманына түшүрүлгөн. Куран өзү кайда эле? Куран Алла Тааланын сөзү илгертеден эле Лаухул Махфузда жазылган. Лаухул Махфуз деген түшүнүккө дагы неме токтолобуз бир аздан кийин. Ошол Куран жерге түшүрүлөрдүн астында алгач биринчи жердин асманына, ошондо асманга түшүп атат. Асманга качан түшүп атат? Рамазандын кадыр түнүндө түшүп атат. Эми ушул жерден Лаухул Махфуз деген түшүнүккө токтолуп кетелик кичине. Лаухул Махфуз деген калем деген түшүнүк бар. Бул түшүнүктү, бул сөздөрдү уксаңыздар керек. Лаухул Махфуз, лаух деген бул сөзмө сөз чечмелегенде левха, доска, бир жаза турган нерсе деген ошону түшүндүрөт да, мындай сөзмө сөз чечмелегенде. Ал эми шарияттагы мааниси, лаух бул нурдан жаралган бир чоң нерсе, нурдан жаралган бир чоң тело, бир ушундай нурдан жаралган бир чоң тело. Анан ушул телого калем Алла Тааланын буйругу менен бардык нерсени жазган, бардык кыяматка чейин боло турган бардык тагдырлар жазылган. Ошол эле мезгилде Куран дагы ушул Лаухул Махфузга илгертеден жазылган. Калем дагы нурдан жаралган тело, ошол жерден айта кетейин. Тигил дагы, бул дагы калем, анан лаух дагы экөө тең нурдан жаралган тело. Ушул телода Куран илгертеден жазылган. Ошол жерден алгач Рамазандын кадыр түнүндө асманга түшүп атат, жердин асманына. Дагы белгилей кетелик, мындай тобу менен бир болуп түшөт. Андан кийин ушул Рамазандын бир кадыр түнүндө түштү дедик. Андан кийин башка бир Рамазан, башка бир ошо кадыр түн келет. Баарыбыз жакшы билебиз, пайгамбарыбыз 40 жашында Хира тоосунун үңкүрүндө отурганда Жабраил алейхиссалам Курандын эң алгачкы аятын Аляк сүрөнү алып келет. Ошондон баштап Куран жерге түшүрүлө баштаган, асмандан жерге түшүрүлө баштаган. Аляк сүрөсү Бисмиллахир-рахманир-рахим, Иқро бисми роббика дейт. Иқро бисми роббика, Роббуңдун ысмы менен оку деп башталган, ушинтип түшүп баштаган Куран 23 жыл бою Жабраил алейхиссалам алып келет, элчи болуп. 23 жыл бою түшөт. Ошондо ушул жерден биз билдик Рамазандын кадыр түнүнүн улуулугун, анын улуулугу эмнеде экен? Ушул ыйык Курандын түшүшү менен билет экенбиз да, ушул кадыр түнүнүн улуулугун. Анткени Куран сразу эле жерге түшпөптүр, ал этап менен түшүптүр. Биринчи лаухтан асманга түштү, жердин асманына түштү. Качан түштү? Рамазандын кадыр түнүндө түштү. Андан кийин ошол асмандан жерге дагы деле Рамазандын кадыр түнүндө түшүп атат. Ушундан кадыр түндүн улуулугун биз билебиз. Андан кийин экинчи аятка кеттик. Экинчи аятта «Вама адрока ма лейлатул кадр» деп сурайт да. Кадыр түн эмне экенин билесиңби деп. Бул Аллах Таала пайгамбарыбыздан сурап атат, кадыр түндүн эмне экенин билесиңби деп. Аллах Тааланын ушинтип сураганы, демек ошол суралгандын маанилүүлүгүнө ишара да. Бул бир канча жерде келет. Алла Таала ушинтип пайгамбарыбыздан тактап, кайталап, баса белгилеп сурайт. Маанилүү нерселерди сурайт да. Демек ушунда биз билип атабыз, ушу кадыр түндүн улуулугун өтө маанилүү экен. Ошо Алла Таала тактап сурап атат, «Ва адрока ма лейлатул кадр». Кадыр түн эмне экенин билесиңби? Демек ушу кадыр түн мындай катардагы нерсе эмес, бул маанилүү экен, маанилүү нерсе.
ушул кадыр түн деп атабыз, Лейлатул Кадыр. Кадыр деген сөздү аалымдарыбыз 2-3 түрдө чечмелеп, ошо 2-3 түрүн айтып келишет да бизгечи. Биринчи чечмеленгени кадыр, улуу дегенди түшүндүрөт. Азыйм, кадыр түндүн улуулугунан. Экинчиси кадыр, тагдырлар жазылган түн, ошол күнү баардык тагдырлар жазылат дейт. Баардык дегенде дагы адашып кетпейлик. Баардык тагдырлар эмес, ошол мисалы ушул жылы майда болот, ушул жылы келе атпайбы Рамазан кадыр түнү. Ушул жылдан кийинки 2022 жылдын кадыр түнүнө чейинки ошол бир жылдын ичиндеги тагдырлар жазылат да. Эмне болот, ушул бир жылдын ичинде ошол 365 күндүн канчасы бүркүп, канчасы жаан, канчасы каар, канчасы суук, канчасы ысык, ким төрөлөт, баардык тагдырлар. Бул тууралуу дагы Букентай устазыбыз жакшы баян кылып берген. Ушул жерден дагы менин темам менен, ушул сүрөнүн фазилети менен дагы кадыр түндүн фазилети бир аз кээ бир жерден окшошуп кайталанып кетет. Анан кайталануу дагы момундар үчүн пайдалуу деп ишенебиз. Ошону мен ишенип, анан мен дагы кайталап атам. Кээ бир сөздөр, ошо кээ бир темалар кайталанып кетет. Анан ошол баардык тагдырлар жазылат дегенде адашпайлык. Баардык тагдырлар эмес, бир жылдык тагдыр деп айттык. Бир жылдык тагдыр дегенде дагы ошол түн эле жазылып билинип калбайт. Бул тагдыр дагы жана Лаухул Махфузда илгертеден жазылган, илгертеден белгилүү. Бир гана ошол бир жылдык тагдыр периштелердин колуна берилет. Периштелер өздөрү менен жерге түшүшөт. Ошо жазылды деген сөздүн мааниси ошол ар бир периште түшүргөн тагдырды жерине жайгаштырат да, мындай айтканда. Эми карасаңыздар, машаллах, ушул түндүн улуулугун пайдаланып, колдонуп калып, ошо тагдыр жазылып аткан убакыттын пайдаланып, тагдырыбыздын бейпилдигин, кенендигин, тынчтыкты каалап сурап калалык, көп дуа кылып калалык иншаллах. Андан кийин 3-чү аятка жеттик. 3-чү аяттын кыргызча мааниси кадыр түнү 1000 айдан да артыгыраак дейт. Кадыр түнү, машаллах, бул керемет да, бир түн 1000 айдан да артыгыраак болот. Бул Алла Тааланын керемети. Анткени биздин ажиз пенденин эсебинде, биздин жөнөкөй 1 + 1 = 2 деген жөнөкөй математикабыз, эсебибиз бул түшүнүктү көтөрө албайт. Бул түшүнүктү анткени биздин акылыбыз аңдап, ушул жерден дагы жана Аль-Кабир, Алла Тааланын улуулугу, 99 ысымды жаттаганда өттүк кой баарыбыз. Аль-Кабир, адамдын акылы толук аңдап түшүнө албай тургандай улуу. Алла Таалам ушундай улуу. Биздин акылыбыз анын улуулугун дагы аңдай албайт экенбиз. Биз анын улуу деп азыр айтып атканыбыз, ушинтип билип атканыбыз, анын ошо акылыбыз жетип аткан эле улуу экенин көрө алат экенбиз, ошону эле аңдай алат экенбиз да. Ошондуктан ушул кадыр түндүн 1000 айдан дагы артыгыраак дегени бул Алла Тааланын керемети. Ушул 1000 айды бир түнгө жеңилдирип койду. Ушул даражасы улуу бир түн 1000 айды жеңип койду. Эмнеси менен жеңди? Албетте ушул убакыт бирдиги менен жеңген жок, минутасы, секундасы менен жеңген жок. Мындай эсептесек, бир түн орто эсеп менен 7-8 сааттан турат, орто эсеп менен деп атам, анткени түн дагы өзү дагы стабильный эмес, жайын кыскарат, кышын узарат. Ал эми орто эсеп менен алганда, шамдан баштаганда 6-7 саат, 6-7 саат 1000 айдан артык кылган Алла Таалам улуу зат. Анан ушул улуулугу, артыкчылыгы минутасы, сааты менен эмес, биз билебиз. Ошол түндө аткарылган амалдарыбыз себеп, ошол амалдарыбыздан улам ал түн 1000 айдан да артыгыраак экен. Мисалы, мен, сиз, баарыбыз, жакындарыбыз менен баарыбыз ушул Рамазандын кадыр түнүндө, ушул Рамазанды таап калсак, ошол түнгө туш болуп калсак, анан ошол түндө Куран окуп, зикир чалып, көп истихфар айтып, эң көп истихфар айтышыбыз керек. Истихфар айтып, салават айтып, кайыр садака берип, ушул түндө аракет кылышыбыз керек экен. Ушул түндө эң сонун ибадаттарды кылсак, анан ушул ибадаттарды эң мыкты деңгээлде кылсак, ушул өзүбүздүн көңүлүбүз тоёрлук деңгээлде кылсак, анда биз утушта болот экенбиз. Ошол 1000 айды жеңген болот экенбиз. Ошол түшүнүктү түшүнгөн болот экенбиз да. Кадыр түндүн 1000 айдан улуу экен деген. Машаллах.
машаллах, алгач ошол кадыр түнгө Алла Таалам баарыбызды жеткирген болсун. Баарыбызга Алла Тааламдын тынчтыгы, мээрими болсун. Ошол эртеңки күнүбүздү да билбейбиз да. Ошол кадыр түнгө эң биринчи дуа кылышыбыз керек экен. Ошол кадыр түнгө жеткир Алла Таалам. Аман эсен мени, жакындарымды жеткир деп дуа кылып, ошол кадыр түнгө жетелик дагы. Кадыр түндө ушул амалдарды аткаралык иншаллах. Анда эми 4-чү аятка келдик. 4-чү аяттын кыргызча мааниси: ал түнү Аллахтын буйругун аткаруу үчүн асмандан жерге периштелер жана рух Жабраил алейхиссалам түшөт. Периштелер жана Жабраил алейхиссалам жерге эмнеге түшөт экен? Алла Тааланын буйругун аткаруу үчүн. Алла Тааланын буйругу бар, ошо тагдырлар жазылат. Бул түнү ушундай жерге ушунчалык көп периште түшөт экен, саны аябай көп экен да. Ошо периштелердин санын Алла Таалам ошол Алла Таалам эле билет экен. Ошол Алла Таалам эле маалым экен дагы. Анткени биз ошо билбегендиктен ал периштелердин саны ушунчалык көп деп айтат экенбиз. Анын көптүгүн ошол жер периштелер түшкөндө жердин бетин нур каптап калгандай болот экен да. Анткени периштелер нур аламы, анан алар түшкөндө жерди нур каптап калгандай болот экен. Ошол жерден көп санда периштелер түшөт деп атпайбызбы? Ошол жерден жанагы кадыр деген сөздүн 3 маанисин берет деп атпайбызбы? 3 маанисин чечмелеп түшүндүрүп берет бизге аалымдарыбызчы. Ошонун 3-чү мааниси ушул жерден келип чыгат экен. Кадыр дегендин мааниси жык жыйма, катарма катар деген маанини түшүндүрөт экен. Эмнеге? Анткени периштелердин ушул түнү катарма катар түшөт экен да, биринин артынан бири түшүп, периштелер жаайт экен да, мындай айткандачы. Ооба, эфир сакталат. Буюрса сактаганга аракет кылабыз, Өткөндө дагы эфирди сактаганбыз. Бул экинчи эфирге чыгышыбыз, дагы сактаганга аракет кылабыз иншаллах. Анан суроолоруңузду эфирдин аягында да берсеңиздер болот, мен темамды аяктап алгандан кийин мондай кыска, жөнөкөй ооба, жок деген суроолорго параллельно жооп берип кетем иншаллах. Ошол жерден ошо кадыр деген сөздүн 3-чү маанисин түшүндүк. Кадыр деген сөздүн 3-чү мааниси ошо периштелердин көп санынан, периштелер көп түшкөндүктөн дагы кадыр түн деп ошондон да аталып калды дешет. Эми ушул жерден 4-чү аяттын чечмеленишине келдик. Анан мен темадан бир аз алыстайын деп атам. Темадан алыстап периштелер тууралуу айтып берейин деп атам. Себеби периштелер ал түнү бизге түшөт. Бизге дегенде Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын, сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтүнө түшөт. Үммөтүнө берилген кадыр түнү, пайгамбарыбызга берилген түн, пайгамбарыбыздын үммөтүнө бизге берилген түн. Анан периштелер бизге келет, биздин коногубузда. Анан конокту биз кандай күтөбүз? Конокту биз аябай даярданып алып күтөбүз да, заранее алдын ала үйлөрүбүздү жыйнайбыз жакшынакай кылып. Анын жакшы көргөн тамагын жасап бергенге аракет кылабыз. Эт жебесе, мөмө жемиштерден, мындай көбүрөөк кылып, мындай сый көрсөтүп, ыраазы кылып узатканга аракет кылабыз да. Ал эми периштелерибиз бизге эмнеге келет? Алардын издеген эмне? Алар биздин ашыбыз үчүн келбейт. Алардын сыпатын айтып бергим келип атат. Ошо периштелерди ушул нурдан жаралган такыба затты кандай тосуп алабыз? Периштелер кимдер? Периштелерди биз эң биринчи айта турган сөзүм, биз аларды көрө албайбыз. Периштелер биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Алар нурдан жаралган, анткени алардын ааламы нур ааламы. Биздин көзүбүз болсо, биздин көзүбүздүн потенциалы, могул дарамети чектелген нерселерди гана көрөт да. Уруксат берилген нерселерди гана көрөт, тактап айткандачы. Ал эми биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн канча макулук бар, Алла Таалам жараткан канча макулугун биздин көзүбүз көрүнбөйт, биздин көзүбүздө парда бар. Ал эми бизден айырмаланып, периштелер бизди көрөт кадимкидей эле, бизди угат. Периштелердин канаты бар. Ар бир периштенин канаты ар башка болот экен да. Кээ бирөөнүкү азыраак болсо, 2ден болсо, кээ бирөөнүкү көбүрөөк болот экен да. Андан дагы 2, 4, 6. Мисалы, Жабраил алейхиссалам периште, бул периштелердин төрөсү, Саиди деп билебиз. 600 канаты бар дейбиз.
ушундай чоң периште, ушундай чоң, анан 600 канаты бар. Анан бир канатынын чоңдугу да кандай чоң деп билебиз, өтө чоң деп билебиз. Анан элестетиңиз, ошондой чоң канаттан 600 бар. Периштелер урмат сыйга татыктуу Аллахтын пендеси, макулугу. Булар мындай кадыр барктуу экен, өзүнөн өзү эле кадыр барктуу. Мисалы, кадыр барктуу биз мындай неметебиз го, алабыз го, мындай эмгек менен. Булар мындай өзүнөн өзү эле, табиятынан эле кадыр баркка, урмат сыйга татыктуу Аллахтын пендеси экен да, макулугу экен да. Аларды да Алла Таалам жараткан. Периштелер өтө такыба. Алар Аллахтын буйругун аткарганда эч кандай күнөө кетиришпейт да, эч кандай кынтыксыз аткарышат. Аткар деген милдетти кынтыксыз аткарышат. Ошондой эле тыйылган нерселерден 100% тыйылат да. Мисалы, 100% итаат кылуу бар да бул жердечи. Алардын табиятында 100% итаат кылуу, 100% моюн сунуу деген бар. Эми ушул периштелердин ушул такыбалыгын мындай бир аз өзүбүздүн жүрөгүбүз менен сезип көрүш үчүн өзүбүз менен салыштырсак, адам баласы биз Алла Тааланын буйруктарын көп аткара бербейбиз. Себеби мындай биздин табиятыбыз ушундай. Мисалы, эң эле жөнөкөй намазды алалы. Намаз 5 мал намазды окуу милдет, парызыбыз. Бирок намазды окуган канчабыз бар, алыс кетпейлик. Өзүбүздүн жакыныбыздан эле карасак, мисалы, энебиз болобу, тайкебиз болобу. Буйрукту аткарбагандарыбыз бар арабызда. Алла Таала хидаят берсин. Хидаят берген Аллахтан. Ошол бизге салыштырмалуу, ошо мындай алардын такыбалыгын билиш үчүн, бир аз жүрөгүбүз менен сезиш үчүн ушул мисалды келтирдим да. Периштелер такыба деп атабыз. Алар чарчабастан, тажабастан, чалыктым дебестен Алла Таалага тасбих айтышат. Аллах Тааланы мактап отурушат. Ошол жерден ошо периштелердин, ар бир периштенин өздөрүнүн милдеттери болот. Мисалы, эң жөнөкөй мисал, биздин оң жагыбыздагы периште биздин сооп иштерибизди жазып турат. Кантип жазып турат? Тажабастан жазып турат. Тажадым дебейт, жаза берет. Биз канча жашайбыз, канча кылабыз. Мисалы, Жабраил алейхиссалам Куранды алып келген 23 жыл бою. Ушу менен дагы Жабраил алейхиссаламдын милдети бүтүп калбайт. Эфирдин аягында эгер көбүрөөк убакыт болсо дагы айтып берем. Жабраил алейхиссалам ушул Куран тууралуу дагы бир милдети бар. Ушул Жабраил алейхиссалам Куранды алып кетет экен. Азыр айтпай эле коеюн, эми темадан чыгып кетебиз, башыңыздар айланып кетет. Периштелер тууралуу сөз кылып атабыз азыр. Периштелер, ошол периштелердин дагы бир топ периштеси бар дейт Алла Тааланычы. Ар бир периштенин милдети бар деп атпайбызбы? Анан Аллахтын дагы бир жаамат периштеси бар экен. Алар мындай бош жүргөн периштелер экен да. Көчөнү кыдырып, айыл, кыштак, шаарларды кыдырган. Ал периштелер мындай карай келсек бош эмес экен. Алар деген бош дегенде алардын иши кыдырма экен. Эмнени кыдырып алар издешет экен? Мажлистердичи. Салават, зикр мажлистерин издешет экен да. Бул тууралуу Имам Бухари риваят кылат экен. Азыр окуп берейин ушул жерде. Аллахтын кыдырып жүргөн бош периштелери бар. Бош дегенде башка иштен бош. Алардын иши кыдырмай, зикр мажлистерин издешет экен. Бул периштелер каерде зикр мажлисин көрүшсө, ошол жерге барып отурушат. Өздөрү гана эле отуруп калбастан, башкалар да чакырат экен, кел, биздин издеген бул жерде экен деп. Анан алар келип отуруп ошол жерди каптап калат экен. Анан алар дагы башкалар да чакырып атпайбы? Анан башка артынан келгендер келип отуруп ошол жерден катар менен кат болуп калат экен да периштелер. Ошентип отуруп, анан ошол жерден асманга чейин периштелер толуп калат экен да. Машаллах. Периштелер өздөрү нурдан жаралды деп атпайбызбы? Нур да аларчы. Ошол зикр мажлиси болгон жерде, зикр айтылган жерде, ошондо асмандан жерге нур терелип калгандай болот экен да, машаллах. Эми бул кадимки жөн күндөрдө болот атат да. Анткени жөн күндөрү периштелер ошол зикр мажлисин издеген периштелерден улам ушинтип калып атат да.
Ал эми кадыр түндү элестетип көрөлүчү эмичи. Кадыр түнү эми ал периштелерден башка дагы толтура саны көп периштелер жерге жаап түшүп атпайбы, катарма катар болуп. Эми ушул жерден айтып ал тууралуу айтып бериш азыр дараметим жетпейт да. Бир гана жүрөгүбүз менен сезип, ошонун улуулугун, кадыр түнүнүн улуулугун, канчалык улуулугун сезе билишибиз керек экен. Периштелер зикир мажлистерин издейт дедик. Периштелер Куран окулган жерлерди да издешет. Алар кимдир бирөөнүн Куран окуп отурганын укса, периштелер алар ушундай уккусу келет экен, ошол Курандычы. Ушундай уккусу келип, ушундай жакындап келет экен ошол Куран окуп отурган адамгачы. Ушундай жакындап келет экен. Ал жакындап келгенден ошол нур көрүнүп калат экен да, периштенин белгиси көрүнүп калат экен. Бул тууралуу дагы риваяттар келет. Азыр риваяттар тууралуу дагы ал окуялар тууралуу айтпайлы. Ошо периштенин белгиси көрүнүп калат деп атпайбызбы? Кандай белги? Мисалы асман дейлиге, асманда бир булут азыр булут, сур булут каптап туралык дейлик да. Ошол булутту тешип бир нур төгүлдү дейлик да. Ошол нур периштенин нуру болот экен. Же болбосо асманды карады, асманда бир олуй адам асманды караса, асманда бир канча шамчырак жанып турганын көрөт экен да. Ал шамчырак ошо периштенин нуру болот экен да. Бул эмнеге мындай? Анткени периштелер Куранга ушунчалык жакындап, ушунчалык уккусу келет экен. Ушунчалык жакындаганынан, ушунчалык берилгендигинен Курангачы, алар ошо өзүнүн нурун жаап жашырганды унутуп коюшат экен да. Бир саамгачы ошондон анан ошол нуру көрүнүп калат экен. Ал болбосо периштелер уялчак да, алар уялчак. Алар уялгандыктан алар өзүнүн нурун жаап жашырып жүрөт. Ошондуктан алар бизге көрүнбөйт. Нур дегенде нур эми бизге көрүнүш керек эле. Алар уялчак болгондуктан алардын нуру биздин көзүбүзгө көрүнбөйт экен. Машаллах. Демек, периштелер тууралуу билдик. Периштелер кандай кадыр баркка, сый урматка ушундай зикир мажлисин, Куран мажлисин издешет экен. Анан мындан тышкары дагы ошол кадыр түнү периштелер баардык жерге киришет, баардык жерге кирип барышат экен. Мусулман эркекпи аялбы айырмасы жок. Кайсы жерде момун мусулман болбосун, ошол жерге чейин барат экен периштелер. Периштелер барбайт, жанагы чочко баккан үйлөргө кирбейт экен. Ит багылган үйгө кирбейт экен, жанагы арамдан жунуп болуп турган адамдын үйүнө кирбейт экен. Жанагы марафон башталганда Али устазыбыз айтып бербеди беле, сүрөттөрдү алып салгыла деп. Ошо сүрөт айкелдер болгон жерге кирбейт экен. Адамдын колу менен тартылган сүрөттөр илинген жерлерге кирбейт экен. Демек биздин коногубуздун кандай экенин билип алдык. Демек ошого даярданалык, кадыр түнгө даярданалык. Кадыр ошол периште конокторубузду жакшы тосуп, аларды жакшы сыйлап, узатып алганга аракет кылалы. Алар дагы жөн келбейт, куру келбейт да коногубуз. Өзү менен биздин тагдырыбызды көтөрүп келет. Анан биз да коногубузду куру кетирбешибиз керек. Ар бир конокко салып берчү нерсебиз бар го. Биздин бере турган нерсебиз, бизден алып кете турган нерсе, мындай тактап айтканда, бизден алып кете турган нерсе периштелердики, биздин дуабыз. Биз ошол кадыр түнү кылган дуабызга алар амин деп туруп, анан ошол дуабызды асманга, Алла Таалага көтөрүп кетет иншаллах. Азыр барагым түшүп калды. Бул эми ошол 4-аятка келгенбиз. 4-аятта периштелер түшөт дедик дагы. Периштелердин сыпатын темадан алыстап айтып бердим. Эмнеге айтып бердим? Анткени ошо кадыр түнгө даярданалык, чогуу даярданалык деген ниет менен. Ошо периштелердин келишине мындай ошолорду жакшы тосуп алалык, аларды ыраазы кылалык, көбүрөөк Куран окуйлук. Алар издеген мажлис Куран окулган мажлис экен, зикир мажлистери экен. Ошондон улам мен периштелер тууралуу айтып бердим. Андан кийин периштелердин дагы кирбей турган жерин да айтып кеттик. Ошолорду дагы үйүбүздө сүрөттөр болсо алып салалык. Андан кийин акыркы аятка келдик. 5-аят. 5-аятта
Ал кечеде ошол түнү, кадыр түнү таң атканга чейин тынчтык, амандык орун алат дейт. Азимгүл, машаллах Азимгүл. Азыр көрүп калдым да. Окуучулар эми барыңыздар, Алла Тааланын сүйгөн пендесибиз, баарыбызды сүйөт. Анан ошентсе дагы менин көзүмө ошол окуучумдун аты аябай жагымдуу көрүнүп кетти да. Машаллах Азимгүл. Аллахтын сизден ыраазы болсун. Анда темабызды улантсак, ал кечеде таң атканга чейин тынчтык, амандык орун алат дедик, кыргызча мааниси. 5-аяттын кыргызча мааниси амандык, тынчтык деп атат. Амандык, тынчтык бул эң чоң немат, эң маанилүү немат. Булар тынчтык, амандык биздин эң биринчи муктаждыгыбыз, адамдын эң биринчи муктаждыгы. Биз ушу дүйнөгө келдик, биз жаралдык, тагдырга жазылыптыр, келдик. Эми ушу жерге келип, төрөлүп, жаралгандан кийин биз ушул өмүрүбүздү сүрүшүп, жашашыбыз үчүн биздин жаныбыз аман болушу керек. Биз амандыкка муктажбыз. Биз ушул мындай бейпилдикте жашашыбыз үчүн, ушул өмүрдү ушундай бейпилдикте жашаш үчүн тынчтыкка муктажбыз. Эми ушул сөздөрдү мындай бир конкретно түшүндүрө албай атам да. Мындай амандыктын, тынчтыктын маанилүүлүгүн жон терибиз менен биз адамдар, пенделер сезе бербейбиз. Анан ушул сезе бербегенибиз менен дагы биз акылуубуз. Анткени амандыкты көрбөй туруп, амандыктын баасын бере албайбыз да. Тынчтык эместикти, тынчтык болбогонду көрбөй туруп, тынчтыктын баасын, анын маанилүүлүгүн айта албайбыз да. Ушу жерден эмнени айткым келип атат? Ошол мисалы амандыктын маанилүүлүгүн билген адам ошол өлүм, тирүүлүк, өлүмдүн ортосуна ары барып бери келди деп коет го, аябай катуу ооруп калганда, ошол адамдар билбесе, мисалычы, ошол маанилүүлүгүн ошо биле бербейбиз. Бирок илим алып түшүнүшүбүз керек экен. Амандык, тынчтык бул эң чоң немат экен. Мен ушу жерден дагы бир жалпак тил менен түшүндүргүм келип атат да. Азыр чийип көрсөтүп берсем сиздерге. Психологияда, азыр могу экранды телефонумду алайын, мындай баракчага басып албасам эле болду азыр. Психологияда, ушул илимде адамдын муктаждыктары бар. Адамдын муктаждыгын басып алайын. Адамдын муктаждыгын мондай 3 бурчтук форма менен түшүндүрөт да. 3 бурчтук форма бул адамдын муктаждыгы. Анан бул форма мындай бөлүктөргө бөлүнөт. Ошол эң биринчи базасы, фундаменти бул жерде неме турат? Амандык, анан тынчтык. Амандык, тынчтык, ошондо коопсуздук да, булчу коопсуздук. Эми ушул эң биринчи муктаждыгыбыз дебедикпи, жана аятта дагычы. Бул адамдын муктаждыктары дедик, биринчи фундаменти амандык, тынчтык, андан кийин мисалы үй бүлө куруу болсун дейлик, сүйүүлүү, мисалы тукум улоо, ырахат алуу, мисалы аларды кичине мындай кыска эле түшүндүрүп берем да, темадан алыстабаш үчүн. Мону түшүндүрүш үчүн мен ушуларды жазып берип атам да. Анткени эми кээ бир адамдардын илими бар, бир теманы бир кыска эле түшүндүрүп коет да, анан жеткиликтүү кылып түшүндүрүп коет. Ал эми менин дараметим ушул болуп атат азырчы. Бир теманы сиздерге түшүндүрүп бериш үчүн мындай көп теманы айтып бергенге, мисалы өзүм ошону туура көрүп калдым да. Анткени мен өзүмдүн дараметим, ар бир адамдын дарамети ар башка да. Ошол жерден амандык, тынчтык болбосо, мисалы бир адам аман болбосо, мындай ооруп атса, жан дүйнөсү ооруп турган болсо, же коркуп аткан болсо, ага мисалы ал үй бүлө курууну тууралуу ойлонбойт. Мисалы
аман турса, тынч болсо, баары жайында болсо, бизде болсо, мисалы биз 18-ге чыктык, 25-ке чыктык дейлик, баардык амандык, тынчтык, андан кийин аман болгон үчүн, тынч болгон үчүн үй бүлөнү ойлойбуз. Эгерде адам амандыкта, тынчтыкта эмес болсо, моолар алга бир тыйынча да керек эмес экен да, бир тыйынча да керек эмес экен. Демек, ошол нематтын чоңдугу, амандык, тынчтык, бул эң чоң немат. Мына ушуну эле түшүндүрөйүн деп атам да. Анан ушул муктаждыкты канааттандыргандан кийин адам үй бүлө кургусу келет экен, сүйүлгүсү келет экен, тукум улагысы келет экен. Баары болгондон кийин, мисалы, жер кыдырып ырахат алгысы келет экен да. Бул мындай кыскача болуп кетти да. Демек, ушул акыркы сүрөнүн, Кадыр сүрөсүнүн акыркы аятында амандык, тынчтык эң чоң немат экен, ошону билишибиз керек экен бизчи. Бул амандык, тынчтык, ушул немат дагы башка сүрөлөрдө дагы кенен айтылат, мисалы Курайш сүрөсүндө дагы ошо Курайш элине берилген амандык, тынчтык тууралуу дагы сонун баяндалган. Ошондо дагы окусаңыздар түшүнөсүздөр да. Анан ушул сүрөнү жыйынтыктайын, сүрөнүн 5-аятын жыйынтыктайын. Ал түнү буга азап берилсин, жаза берилсин деген буйруктар да болбойт экен да. Мисалы, күнөө иш кылганда азап берилсин, азап берилип турат, ошого жаза берилсин деген мындай чечимдер чечилип турат экен да, чечим чыгарылып турат экен. Ал эми ушул Кадыр түнү андай чечим чыкпайт экен Алла Таала тарабынан, ушундай бир гарантия бар экен, машаллах. Машаллах. Ушул Кадыр 5-аяттын жыйынтыктадык, 5-аяты жыйынтыкталды. 5-аятта амандык, тынчтык таң атканга чейин болот экен, машаллах. Анан ушул Кадыр сүрөсү, Кадыр түнү кандай окулат? Азыр могу китепте эле. Жок, мындай эмес экен. Бул тура берсин ордунда. Ошо Кадыр кечесинде намаз окуйбуз, намаз окуганда, мисалы 4 рекет, азыр кыска эле айтып кетейин, анан өзүнчө пост кылып жазып чыгарганга аракет кылабыз, ушунун астына эле комментарий кылып мен жазып коем да. Анан тапшырма да берем, бул немеден, сабактан Кадыр сүрөсүн жаттайсыздар, Кадыр сүрөсүн жаттайсыздар, анткени Кадыр сүрөсүн ошол намазда 100 жолу окуйбуз да. Кадыр кечеси болгондо 4 рекет намаз окуйбуз. 4 рекеттин биринчи, экинчи рекетте Фатиха сүрөсүнөн кийин Ихляс сүрөсү 3 окулуу, 3, ой, азыр адашып кеттим, шашып кеттим да. Биринчи рекетте Кадыр сүрөсү окулат. Биринчи рекетте Фатиха сүрөсү окулуп атат, андан кийин Фатихадан кийин Кадыр сүрөсү 3 жолу окулуп атат. Экинчи рекетте Фатиха сүрөсү, андан кийин Ихляс сүрөсү окулуп атат. Андан кийин 3-4 рекет дагы ушул кайталанат. Андан кийин намазыбызды жыйынтыктап, салават айтып, тасбих, такбир, ташрихтерди айтабыз. Андан кийин ушул Кадыр сүрөсүн 100 жолу окуйбуз. Кадыр сүрөсүн 100 жолу окугандан кийин Инширох сүрөсүн 100 жолу окуйбуз. Андан кийин ушул сүрөнү 100 жолу окугандан кийин Кадыр дубасы деп уктуңуздар го, Махбуба устазыбыз сонун айтып берди. Жана пайгамбарыбыздан Айшенебиз сураган дуа бар го, Кадыр түнүндө көрүп калсам эмне кылам дегенде дуаны үйрөтөт го. Аллахумма иннека афувун каримун тухиббул афва фафу анни деген, ошол дуаны 100 жолу окуйбуз. Демек, ушул жерден мен сиздерге тапшырма бердим. Кадыр сүрөсүн, бул дуаны жаттагансыздар. Кадыр сүрөсүн 100 жолу окуш үчүн Кадыр сүрөсүн жаттайсыздар. Инширох сүрөнү жаттасаңыздар болот. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, болбосо, ошо Кадыр түнү деле жаттап алсаңыздар болот. Анткени 100 жолу окугандан кийин адам каалайбы, каалабайбы мындай жатталып калат да, машаллах, иншаллах дейли. Ушуну менен эфирди аяктагандан алдын жанагы Жабраил алейхиссалам тууралуу айтып, ушул жерден бир кыстырып кетейинчи. Кыстырма, анткени эмнеге кыстыргым келди? Сиздер баарыңыздар ушул жерде угуп атканы азыр 45 адам угуп атыптыр, машаллах. Ясина академиясынын аудиториясы сиздер.
сиздер ушу көрүүчү, угуучу сиздер ушу сиз баруу үчүн ушу Ясин академиясы эмгек кылып келет. Анан сиздер эмнеге келип атасыздар? Бул ушул аккаунтка, ушул инстаграмга эмнеге кирип атасыздар? Ушул Ясин академияда Куран үйрөтүп атат экен, ушул жерде Куранды оңой үйрөтөт экен деп, иншаллах, эми мен эми ушинтип түшүнөм, эми ар ким өзүнүкүн мактайт эмеспи. Ошентип келип атасыздар да. Анан ошон үчүн ошо Куран тууралуу айта кетейин деп атам да. Алейкум ассалам Элнура. Кош келиңиз, буюрса эфир сакталса толук көрүп алыңыз. Иншаллах пайда алабыз. Ошо Куран тууралуу айтып кетейин деп атам. Куран жана Жабраил периштелердин милдетин айтып атканда, ар бир периштенин милдети бар дедик. Анан ошо Жабраил алейхиссаламды да айтып кеттик. Куранды түшүрдү деп. Анан ушу менен эле Жабраил алейхиссаламдын милдети бүтүп калбайт. Акыркы аятты түшүргөндө пайгамбарыбызга ушуну менен диниңди толуктап бердим, эй Мухаммад. Эми сен динди адамдарга жеткир деп түшүргөндө пайгамбарыбыз Жабраил алейхиссаламдан сурап калганда, дагы жерге түшөсүңбү депчи. Анда Жабраил алейхиссалам айтат, ооба мен дагы жерге 10 жолу түшөм дейт. Ошо 10 жолу түшкөндө жерден 10 нерсени алып кетем дейт да. 10 нерсени ал эмне нерселер дегенде, биринчи жолу түшөм, жерге биринчи жолу түшкөнүмдө жерден мээримдүүлүктү алып кетем дейт. Элестетиңиз, адамзаттан мээрим кетсе, мен азыр деле эми мээримсиз канчаларыбыз бар, аларды эстегенде мындай бир аз коркунуч келип калат. Андан кийин экинчи түшкөндө, мисалы, аял затынан жерге түшөм, экинчи жолу түшөм дейт да. Экинчи түшкөнүмдө өзүм менен кошо аял затынан уяттуулукту алып кетем дейт да. Мисалы, мен азыр баарын эле айта бербейин, биринчи, экинчи, үчүнчү деп айтып кетпей эле, 10-чу жерге түшөм дейт. 10-чу жерге түшкөндө жерден мен ушу Куранды, Алла Тааланын ыйык сөзүн алып кетем дейт. Ушуну укканыңыздарда мындай бир аз кызыктай болдуңуздарбы? Мен ушуну биринчи жолу укканымда, ошо окуганда мындай кызыктай болуп кеткем да, ичим тыз депчи. Себеби ошо Куранды окуп баштагандан баштап мындай ушу Куранга мындай жармашып алдык да, мындай ушу менин шапатчым, ушу менин шыпам, менин ушу Куранда деп. Ошон эмнеге айтып атам, ушу Курандын дагы келет экен, бир күн келет экен, ушу Куранды дагы Жабраил алейхиссалам жерге кандай алып келген болсо, жерден ошондой алып кетет экен да. Ошого айтайын дегеним, ушу айтайын дегеним, ушу Куранды окуйлу кыздар. Куран бизге шапатчы болот, иншаллах. Жерге келет, жерден кетет, бул дүйнө убактылуу да. Бирок акыретте ошо биздин окуган Кураныбыз шапатчы болот. Ушу Кадыр түнү түшкөн Куран, Кадыр түнү ушу сүрөдө айтып атабыз, сүрөнүн биринчи аятында. Кадыр түнү Куран түштү деген ушул Куран бир күн келет экен, Жабраил алейхиссалам кайра алып кетет экен. Ошондо ошо сиздердин ошо ар бирибиздин текчебизде турган китептердин беттери актай болуп калып, бир гана Фатиха калат экен. Куранды жаттаган кары алымдарыбыздын жүрөгүндө, тилинде бир гана Фатиха калат экен да. Куран болсо ошо бизден кетип, акыретте иншаллах бизге шапатчы болот экен. Ошондуктан ошо үйрөнөлүк, окуйлук, билбеген башка жакындарыбызга окугун, үйрөнүп калгын деп эскертелик. Биз мисалы ушул жамаатка жөндөн жөн келген жокпуз, башкага жеткирүү үчүн, балким сизди алып келгендер, сиз башка укпай жүргөндөргө жеткиресиздер. Ошо менен ошо сөзүмдү экран эфирди жыйынтыктайлык. Эң алгач ошо Кадыр сүрөсүнүн фазилети болду го, темабыз. Ошо Кадыр түнгө жеткирсин, Алла Таалам баарыбызды Кадыр түнгө жеткирсин. Кадыр түндөн Кадыр түнгө жеткирсин, ошентип ар бир жыл сайын тагдырларыбыз белгилүү болуп атпайбы? Ошол Кадыр түнгө жеткен сайын эле эмки Кадыр түнгө жеткир деп Алла Тааладан сураналык. Ошо өмүрүбүздүн берекелүү болушун сураналык. Анткени өмүрүбүз берекелүү болсо, узун жашасак, көп соопторду аткарган болобуз да, иншаллах.
Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Азыр мен сурооңуздарды да көп көрбөй калдым. Сурооңуздарды комментарийге дагы жазып койсоңуздар болот. Баарыңыздарга Алла Тааламдын мээримин, тынчтыгын каалайм, ырайымын каалайм. Баарыбызды Алла Таалам кадыр түнгө жеткирген болсун. Ооба, иншаллах, бактыгүл туура айтасыз. Эми ал ошол акыреттин бир белгиси экен да. Буркастар албетте үйрөтөбүз Куран окуганды. Алла Тааланын ыраазычылыгын үйрөтөбүз. Ушул аккаунтта болуңуз, ушул аккаунтка жазыңыз. Ошол аккаунттун милдети, ошол максаты Ясин Академиянын ошо Куран үйрөтүү, көптөгөн илим берүү, бирок эң максаттардын эң маанилүүсү Куран үйрөтүү. Амин, амин. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Сиздер менен коштошом. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.